Демонстрация баарыңызга көрүнүп жатабы? Баарыбызга анткени көрүнүп жатат. Бул жерден мен дополнительный дагы экран ачып алдым. Силерге эме болбосун үчүн. Бүгүнкү сабактын темасы Zoom программасынын жөнүндө түшүнүк алуу. Zoom программасы менен иштөөдө кандай иштөөчү кереги үчүн колдонуучу Zoom программасын биз үйрөнөт экенбиз. Zoom программасы бул 40 бесплатный программасы бар жана платный программасы бар. Бесплатный программасы бул 40 мүнөткө чейин гана иштей алат. Жана ал өзү программа чектелүү гана адамдарды кабыл алат. 50 гана адамга чейин кабыл алат. Андан кийин программаны эң биринчи кошулууда жана иштетүүдө программаны биз ошол жеке өзүнүн сайтына кирип биз программаны иш жүзүнө ашырууга болот. Программага кирүүдө биринчи Zoom программасын www.zoom-программасын ачабыз да .us сайтына киребиз. Андан кийин силер көрүп жаткан демонстрацияда көрүп жаткан экрандын бетиндеги ушул баракча чыгат. Бул баракча атайын ошол Zoom программасынын официальный сайттын баракчасы. Бул программаны силер баарыңар ушул компьютериңиздар болсо мени кайталасаңыздар албетте унутпак эмессиңер. Биз жерде дагы запись кетип атат. Записти через YouTube аркылуу силерге мен ссылка аркылуу жибере алам. Эгерде түшүнбөй калган суроолоруңуз болсо, сабактын аягында биз толуктасак болот. Андан кийин Zoom программасына кирүүдөн кийин Zoom программасынын эң ылдый жагына өтөбүз. Эң ылдый жагына өткөндө бул бизге керектүү программаны көчүрүп алууга болот. Стрелка көрсөтүп жаткандай эң аягына келсеңиздер, программанын эң аягына келсеңер, биз ошол программаны колдонуучу, компьютерге көчүрүүчү программаны алабыз. Ал клиент конференция болуп такталат. Биз жерде ошол мен көрсөтүп жаткан ссылкалардын ичинен загрузка деп турат, көрүп атасыңыздар баарыңыздар. Бул программаны биз ошол жерден баскандан кийин экинчи окошко чыгат. Биз ошол компьютерге лайкташтырылган версиясы аныкталат дагы. Бизге ошол конференциянын программа загрузка деп бассаңыздар, автоматтык түрдө биздин маалымат баракчабызга, өзүбүздүн баракчабызга түшөт. Ал баракчага түшкөндө биз автоматтык түрдө бул Zoom программа installation деп турат. Мындайча айтканда Zoom установочный программа деген маанини түшүндүрөт. Ошол программанын сактоо жерин өзүңүздөр тандап аласыңыздар. Бул сактоо жерин өзүңүздөргө сактап, жана кайсы жерге пунктка сактауларыңарды өзүңүздөр тандайсыңар. Албетте бул сиздерди кийинки учурда ошол программаны ачууга жана жардам берет. Андан кийин ошол мен тандаган жери бул загрузка программасы. Постоянно ар бир программаны көчүрүүдө бул загрузка программасы келет. Ошол загрузка программасын установка кыласыңар. Бул установка программасы мына Zoom installation деп турат. Булар ошол программаны көчүрүүдө установкасы жардам берүү үчүн программа пакети да. Zoom программа. Ошол пакетти 2 жолу баскандан кийин автоматтык түрдө запустить деген программасы чыгат. Запустить тандайсыңар. Андан кийин силер көрүнүп жаткан экранда демонстрацияда көрүнүп жатат. Загрузкасы кетип аткан учур жана кетип бүткөндөн кийин учур. Обычный конференция деген силерге логин паспортуңарды сурайт. Биз жерден ушул жерге толугураак кайрыла кетсек, бул конференцияда түрлүү багыт менен кирсек болот. Эң биринчи очередде бул Zoom программасынын өзүнүн жеке кабинети менен кирсек болот. Жана жардамчы система менен Google менен кирсек болот, жана Facebook менен кирсек болот. Мен негизи силерге сунуштайт элем, албетте Zoom программасынын өзүнүн жеке кабинети мындай, кандай десем, мен ушул Zoom программасын мен почти 2 жылдан бери иштеп жүрөм. Анткени азыр дистанционный обученияларды мен ушул Zoom программасы менен өтүп жүрөм. Жана видео защиталарды, кандидатский защиталарды анткени бак ушул программа менен талап кылып, бизден ушул программа менен Zoom программасы менен көрсөтүп турат. Мен негизи ошол учурда мен постоянно Google жардамы менен кирем. Ошол эле силердин Google жардамыңарда жанагы өзүңөрдүн соткаңардагы Player Market'тин логиси жана паспорту керек да. Ошол экөө паспорттун жардамы менен силер ошол бул Zoom программасына каттала аласыңар. Андан кийин ошол эле Zoom программасын силер жанагы тандаган учурда, Google программасын тандаган учурда Zoom программасын тандоо учурунда биз
көрүүчү нерселерди алууда же көрүүчү нерселерди көрүп атканда азыркы учурда көрүп атасыңар өзүңөрдүн почтаңарды тандайсыңар жана өзүңөрдүн почтаңарды каттайсыңар. Бул жерде өзүңөр мен көрсөтүп турган бул менин өзүмдүн жеке почтам. Бул жерде өзүңөрдүн почтаңарды данныйыңарды каттап туруп автоматтык түрдө каттагандан кийин эле силердин ушул Zoom программасына кошулууга уруксат турат. Ошол уруксат программасын өзүңөр гана аны ачасыңар дагы соглашение берип коесуңар. Андан кийин силерге автоматтык түрдө ушул окошко программасы чыгат. Бул программа компьютерге гана орнотулат жана өзүңөр көрүп жаткан азыркы соткаңарга орнотуп атасыңар. Же силер өзүңөр кааласаңар сотка аркылуу дагы демонстрация кылып, сотка аркылуу дагы өзүңөрдүн ишиңерди конференция кыласаңыздар болот. Жана ноутбук аркылуу конференцияңарды кыласаңар болот. Албетте бул конференцияны ноутбук аркылуу кылса деп мен сунуштайм, анткени компьютердо иштөөгө ыңгайлуу жана Word программасын иштөөгө жана Word программасындагы Power программасыларды иштетүүгө булар аябай ыңгайлашып жайлашкан жана бардык нерселердин баарын толук камсыздаган. Эми силер көрүп жаткан учурда экранды көрүп атасыңар. Бул жердеги биң главный бетте главный деп турат, анан чат деп турат, анан конференция деп турат, контакт деп турат. Тияк капталын карасаңар өзүңөрдө поиск деп турат, өзүңөрдүн данныйыңар зеленый күйүп турган. Бул сиздерди ошол жумушка даяр экениңерди ушул программа аныктап турат. Жана бияк менюсун карасаңар новый конференция деп турат, выйти деп турат, жана демонстрация экран деп турат, жана башкалар нерселер турат. Бизде көрүп жаткан бул мен азыр истеликка көрсөтүп жатам конференция деген жерде бассак, албетте бул конференция деген бассак, бизде атайын өзүбүздүн жеке кодубуз чыгат. Бул жеке кодду эмнеге жеке код? Бул ар бир кишинин өзүнүн ошол катталгандан кийин ар бир конференция уюштуруучунун жеке номери берилет. Жеке номери 3 бөлүктөн турат. Бул 3 бөлүктөн турат да жеке номер биз иштетүүгө ыңгайлаштырылып жазылган. Ар бирөө сотка менен жана ар кандай нерселер менен кирүүгө болот. Жана жада калса компьютер менен да кирүүгө болот. Ушул номерди, жеке номерди ошол моментте тандап тастыктасак. Эми бул жерде силерге бардык нерсени көрсөткөндүн кажети жок. Анткени бул жерде маалыматтардын баары өзү настройкага болгон. Анткени биз 40 мүнөттүк эле гана бесплатный конференцияны көрүп жатпайбызбы? Ошондуктан биз ошол конференцияны мен өтүп жаткан конференциянын анткени керектүү жактарын көрсөтүп атам. Ошон үчүн силер ал эмне үчүн чатка кирген жок, эмне үчүн багта кирген жок десе, ал чатты өзүңөрдө карап алсаңыздар болот. Ал чатты окуучулар жазса болот. Эми окуучуларды мен ишенем, албетте окуучулар бизден да кыйын. Азыркы замандын окуучулары көрүп атасыңыздар, балдарыбызды кандай, мисалы 1-2 жаштагы бала YouTube биз билбеген нерселерди ачып атат. Ошон үчүн мен ишенем, окуучуларга үйрөнүп кетет. Силер гана конференцияны түзсөңөр гана бул ишти аткара аласыңар го деп мен ишенем. Андан кийин ошол учурда главныйды тандайсыңар. Мен ушул жерде айтпай кетирем, ушул кодду ар дайым коддун бул жеке номериңер болот. Бул бир регистрация кылгандан кийин ушул номер өзгөрүүгө мүмкүн эмес жана өзгөртө албайсыңар. Бул жеке база аркылуу, автоматтык түрдө силерге бул кодду чаташпаш үчүн автоматтык түрдө силерге жеке компьютериңизге каттап берет. Андан кийин ошол учурда конференцияны басабыз. Бул конференцияны баскандан кийин бизге автоматтык түрдө биздер көрүнүп жаткан ушул экран чыгат. Бул экранда бизде көрүп жаткан экранда биринчи үндөрүңөрдү настройкага алып келет. Настройка үнгө анткени силер ошол компьютерди иштетип атканда биринчи могу зеленый использование звук компьютер деп турат, ушуну силер өзүңүздөр тандайсыңар. Бул тандагандан кийин автоматтык түрдө силерге көрүнүп жаткан азыркы учурдагы келбет келет. Караңыздар, мисалы могу жердеги сол капталыңыздарды карасаңар, мен кызыл менен белгилеп койдум. Кызыл менен белгилеп койгон жеримди карасаңыздар, мына кызыл менен белгилеп койгон жеримди мен белгилегем. Анткени жанакы биз звукту тандабадыкпы? Ага чейин наушниктен сүрөтүп турса, азыркы учурда биздин звук жана видеобуз активнее болуп турат. Силер эгерде видео чатты өткөрүп өзүңүздөр онлайн режимде өткөрүп атсаңыздар, ошол звук видео ар дайым күйүп турганга болот. Видеоңузду карасаңыздар, өзүңүздөр видеоңуздар жактырбаса, видеону бассаңыздар өзү X болуп калат, автоматтык видео көрүүгө мүмкүн эмес болот. Андан кийин кызыл белгилер менен көрүп турат, управление участок деп турат. Ошол бул бөлүкчө канча адам кирди силердин экраныңызга. Ошону оң капталынан көрүп аласыңар. Мына кызыл менен дагы белгилеп койдум. Бул жерге канча адам кирди? Мисалы менде азыр канча адам турса, ошончо адамды мен көрүп, ар бирөөнө кайрылууга мүмкүн болот. Андан кийин дагы көрүп турсаңар, кызыл менен стрелка белгиленип турат, подробно деп.
аякты баскандан кийин биз албетте сабакты жөн эле гана өтүп коюшту эмес, жана жөн эле гана бир багыттуу бир конференцияны көрсөтүп коюшту эмес, ушул багытка киргенде автоматтык түрдө силер конференцияны баштап атканда запись деген нерсени басып койсоңуздар. Себеби ал записти силер балким окуучулар жакшы түшүнбөй калышы мүмкүн, же балким силерге кандайдыр суроо болуп калса, ал записти кайра окуучулар обратно кайра көрө алса да болот да. Ошон үчүн записти басып койсоңуздар, албетте бул кичинекей мегабайтта сактайт, аябай чоң көлөмдө сактабайт. Өзүңөрдүн YouTube каналдарыңыздарга жүктөп койсоңуздар болот, ар кандай иштер жасасаңыздар болот. Бул эми эң жакшы го деп мен ишенем. Андан кийин дагы эле истерика көрсөтүп турат силерге эң калайыш үчүн деп демонстрация экраны. Азыр баарыңарга ушул кызыктуу болуп болуш керек. Анткени экранга демонстрация кылуу деген бул эң аябай окуучулар биз өзүбүздүн ишибизди окуучуларга көрсөтүп жана мактануу десем болот. Албетте ар бир жасаган ишиңди мактанасың, албетте сүйүнөсүң, ушуну сүйүүнү менен жасайсың. Ушул демонстрация экраны. Бул демонстрация экранында сиздер записти басып койсоңуздар, бул демонстрация экран. Албетте бул экран өзүнүн экранды да сактайт, силердин ар бир кыймыл аракетиңерди да сактап калат иш жүзүнөн. Андан кийин карасаңар, демонстрация экранды баскандан кийин автоматтык түрдө силер рабочий столуңуздарда кандай маалыматтар турганын автоматтык түрдө көрсөтүп берет. Биз жерде экрандын ичиндеги маалыматтар силер рабочий столуңузда иштегендеги кайсы рабочийди көрсөтүлгөн, кайсы нерсени көрсөтө аларыңарды силер демонстрация кыла алсаңар болот. Мына мен көрсөтүп турган истериканы басасыңар, андан кийин ушул демонстрация экраны чыгат. Андан кийин мына демонстрация экраны чыкты. Сабак баштоого болот. Албетте окуучулар менен жептеңил гана түрдө багыштыра аласыңар. Ар бир окуучуну башкарууда азыр мен көрсөттүмөр, ар бир плюстук нерсесин видео чатын өчүрүп салсаңыздар, анткени видео чатын видео масштабын өчүрүп койсо ар бир эме окуучу же болбосо мугалим, анткени силерге интернет ылдамдыгын азайтууга дал келет. Анткени видеону баарыбыз видео режимге туруп алсак, ал видео ылдамдыгы азаят дагы, интернет ылдамдыгы азаят дагы, анан бизге жанакы шумдарды пайда болушу мүмкүн. Ар бирөөбүз негизи баштап атканда ар бир окуучуга эскертип берсек, ар бир окуучу өзүнүн үнүн өчүрсө, анткени ар бир окуучу оюндагы нерсесин сразу айтып ийсе, биякта ар бирөө мугалимдин ою да бузулат, окуучулар да аны тыңшап калат, ошондо бир шум пайда болот да. Ошон үчүн ар бир окуучунун үнүн өчүрүүгө дал келсе, жада калса видеосун да өчүрүп койсун. Керектүү учурда ал видеону көрүп турасыңар. Мен азыркы учурда режимде видео өчүп турат, жана эме кылсам болот. Мисалы силер аркы өзүңөрдүн ишиңерди ачып туруп, ал жерден деле азыр мага бир кандай текстти боесоңор болот. Мисалы мен азыр могу жерде белгилеп атам, мына могу жерде өзүңөр көрүп атасыңар. Белгилеп атам, силер ушуларды да ушундай нерселерге сунуштасаңыз болот. Математика болобу, физика болобу, мисалы могу жерге эсепти кандай кылса десе, бул жерден өзү дагы балдар кандайдыр бир эсеп чыгарууга же болбосо кандайдыр бир маалымат могу жерде түшүнбөй калды деген значокту сөз менен сүйлөбөстөн эле ручка аркылуу белгилеп коюуга да болот. Ал силер азыр силер ушул окуучу сыяктуу аткарып атасыңар, ошол бир экранды бассаңыздар, ручка маалымат ачам. Силер ушул ручка менен бир жерди белгилеп чыксаңыздар. Мен көрөйүн. Мен азыр ластик менен өчүрүп салайын. Мен мурунку ишимди. Кинчи эмелер болот. Мен. Жакшы, барыңыздар жакшы. Эми конференция бул демонстрация бүттү. Демонстрация бүткөндөн кийин баарыңар түшүндү окшойт. Рахмат. Анан кайра өзүңөрдүн мусоркаңарды өчүрүп кеттиңиздер. Эмнеге суроо белгисин коюлду болду экен? Суроо белгиси балким түшүнбөй калды. Ким түшүнбөй калды? Эми өзүңөрдүн мусоркаңарды өзүңөр өчүрүп кеткиле, эч ким өчүрө албайт. Жакшы. Экинчи бетке кеттик. Эми жерден демонстрация экран бүттү. Анан ошол учурда эле демонстрация экран бүткөндөн кийин ар бир окуучу өзүңөрдүн остановить демонстрация деген жер бар. Ошол жерде көрүп жатасыңар. Остановить демонстрация деген силерге көрүнөт, чыгат. Жана мен көрсөтүп жаткан мурунку слайдта турат, көрүп атасыңар. Остановить демонстрация деп турбайбы? Ошону силер өзүңүз басасыңар. Ошону автоматтуу баскандан кийин бул демонстрация өзүнүн демонстрация экраны токтойт. Анан кайра өз калыбыңыздарга келесиңер. Баары өз калыбыңызга келесиңер. Эми бул программаны силер өзүңөр мен ишенем. Албетте бул программаны силер азыр мобилдик версиясын көрсөтүүнүн качети жок.
албетте силер азыр мобилдик версия менен кирдиңер, жана кире алдыңар, аны окуучуларга үйрөтө аласыңар, жана үйрөтүп да бере аласыңар. Анткени өзүңөр ошол багытты өттүңөр, кыйналыш болбостон эле өттүңөр. Ошон үчүн албетте мен ишенем, сотканы көрсөтүүнүн кажети жок. Сотка менен да демонстрация кылса болот, так эле ушундай эле сыяктуу, просто аяк жакта менюлар кичине кыскарылган, болгону гана ошол багытта көрсөтүлгөн. Эми урматтуу эжелер, урматтуу коллегалар, силерде кандай суроолор болду? Эгерде мен бат сүйлөп койсом, эгерде түшүнбөй калган суроолор болсо, албетте записти дагы мен YouTube каналына жүктөйм, фотосун берип, анан силер көрсөткө болот. Мына ар бирөөңөрдүн ызначоо, ар бирөөңөрдүн бетиңерде чыкты. Мен көрсөтөйүн деген ушул багыт. Ар бирөөңөрдүн бетиңерге 10 мүнөт канан калды деп чыкты, туурабы? Чыктыбы баарыңарга? Ооба. Эми көбүнчөчү пароль логин жазып катталган эме болуп калат экен, кыйын болуп калат экен. Окуучулар жөнүндө сразу эле Facebook менен кирип кетиши да оңой болот окшойт, Жок, айтып атпайм, ошол окуучулар катталууга кажети жок. Мен айтпадым, катталуу эч кимге кереги жок. Ал фамилияны жанагы конференция деген жерде Zoom'ду көчүрөт, өзү автоматтык түрдө. Бул көчүргөн автоматтык түрдө ошол Zoom деле IT конференция деген жер эле бар. Ошол эле басып коюңуздар, болду. Анан ошол жактан квартирный номер сурайт, өзүңөрдүн жеке код. Ооба, мен азыр киргендей эле. Каттоонун кажети жок. Ошон үчүн мен окуучуларга ушул нерсени айта кетпекмин, силер дагы каттоонун кереги жок. Только гана өзүңөрдүн жанагы логин кодуңарды, жеке кодуңарды бересиңер. Болду, андан башка эчтеке окуучуларга каттоонун кажети жок. Ал окуучуларга ал эгерде каттоо убагы болсо, ал адам конференция уюштуруучу адам катталат. Анткени Санжар, ошондо каждый класска эле жана өзүбүздүн номерди берип коебуз, саат мынчада деп эле ошондо менен кире беришеби? Туура. Ооба, ошондой болот экен. Мен азыр ошол номер менен эле ошончо да кирип кетпедим болмаса Санжардын номер менен. Ооба, Санжар, рахмат, сонун болду. Көбү жана караңгы жерден угуп эле түшүнбөй атышкан эжелердин барычы. Эртең дагы белки башка эжелерге да чогуу өтүп бере дагы жакшылап 2-3 жолу кайталап, чтобы жакшы үйрөнгүдөй болгудай. Кошуласыздарбы, Назгүлжө? Мен бүгүн үйрөндүм уже. Мону кайсы жерди баскан бүт көрүнүп атпайбы? Сонун болот экен да. Азыр мына демонстрация экранды көрүп атасыңардарбы силер? Демонстрация экранды көрүп атасыңарбы? Өзүңөрдүн жана аккаунтуңарга киргенден автомат түрдө көрүнөр, мондай система чыгып калат автомат түрдөчү. Мондай приложение системалар чыгып калат. Анан жана өзүңөрдүн личный кабинетиңерде чыгып калат. Азыр мен демонстрациядан кайра чыгып кетип окшойт. Азыр мен экинчи экранга өтөйүнчү. Мен просто эме менен пароль логин менен эмелер менен кире албай эле анан Facebook менен батта кирип кеттим да, мага сен өзүң уюштуруучу болосуң да, сен түзүп алышың керек, Нургыз. Азыр Санжар көрсөткөндөйчү. Окуучулар тигинтет. Ошондо. Могу жерде көрсөтүп жатыр, азыр мен сизге Могу жерден азыр көрсөтөйүн, азыр личный кабинетти көрсөтөйүн. Силерде ошол личный кабинетиңерде болот, могу жердечи. Өзүңөрдүн личный кабинетиңер менен демонстрация көрүнүп жатабы силерге? Ооба. Демонстрация көрүнүп жатабы? Таппай койгонбуз да. Демонстрация көрүнүп жатабы? Ооба. Ошол жанагы личный кабинетиңерге кирип, өзүңөрдүн семинарыңарды убактысына белгилеп туруп, ошол убактысына белгилеп алсаңыздар болот. Ошон үчүн конференцияны мисалы ошол конференцияны качан убакытта кыласыңар, ошол боюнча дагы кылып алсаңыздар болот. Өзү автомат түрдө ошол убакытта конференция ашылат. Бирок эми ал робота баштасаң аябай начар да, себеби өзүңөр эле конференция уюштурсаңар жакшы да. Ал мынчада мисалы мончада кирем, анткени сиз саатка ишенип каласыз, балким утуп калышыңыз мүмкүн, ошол моментте кирип кетет да. Ушундай бир жаман жагы бар да. Же болсо конференция ачылып калат, анан эки конференция ачылып калса, силердин участниктериңер кире албай калат. Эки конференция ачылып калса, эки жолу конференция ачылып калса, автомат силер запуска программа менен кетип салып турган, кайра өзүңөр ачылып салсаңар, автомат түрдө силердин катышчу окуучуларыңар кирүүгө мүмкүн эмес да. Эмне расписание түзөбүзбү, эмне кылабыз анан? Жок, эми расписание эмес. Ушундай өзүңөр лайкташтырып көп жазасыңар, жанагы убактыңыздарды, мисалы мен мончада убакытта мо 5А 1ге өтөм десеңер, ошол убакытта окуучулар кошулат, ошол ал өзүңөрдүн эмеңиз. Тиги Зинеден түзгөн расписаниясына уюштурбайлыбы анда? Сол болот го да.
кадимки эле өтүп жүргөн по расписанию эле өтө беришибиз керек экен, квадрат отуруп алып мисалы. Ошону айтып атпаймынбы? Күндөөлүгү менен өтө берсек болот Зато да. өзүңөргө Ооба, да ошол деле ыңгайлуу. Ооба, убакытта экономдой, кечке отура бербей. 40 мүнөт, зато 40 мүнөт өткөндө эле өчүп калат автомат түрдө программа. Коркпой эле коесуңар да. А сабакты ашып кетти. Ооба, аны түшүндүм. Санжар. Угатам эже. Киргенде номер анан пароль берет турбайбы бизге, э? Пароль берилбейт. Башында Жок, кандай? жана айтып атпайсыңбы, идентификатор номер депчи? Ар бирибизге, э? Ошол менен кирет депчи? Ооба. Мен мисалы аны сактап койгон мен кантан алам аны? Сиз регистрация болгондо. Регистрация бутака айтпадымбы, YouTube'дан регистрация мен Google'дан регистрация кылбадым. Кайра ошол жерде көрсөтүп берейинби? Же болсо записьте көрсөтүп коюм. Жок, ишинса биз скачать этип эме кылып алгам, анан өзүм кайра регистрация болушум керекпи? Сиздерге бир жолу регистрация кыласыңыздар, болду, андан кийин кылбайсыңыздар. Ошол идентификатор номер берилет, анан сиз ошол Google эмеңиз бар, кошсаңыз. Ошону айтып атам да, ошол номерди мен сактап калган эмесмин да, эмне кылышым керек? Кайра эле кире берсеңиз, кайра көрсөтүлөт. Кайра көрсөтүлө берет, э? Ооба. Мен каждый раз Zoom'га киргенимде эле башында идентификатор номер бирдеме деп турат, ошолбу? Ооба. Жок, сиздер жеке эменики, айдники, ал деген сиз уюштуруучу айдники, берки өзүңүздү жана мен көрсөтпөдүм идентификатор номер депчи. Жок, эч ким уюштурбаганда деле мен кечке кирип атам да, ошол кирип көрөчү деп баскыласам чыгып атат да, ошол номерби? Уюштурбаса, өзүңүз уюштурбай деле өзүңүз жеке кире берсеңиз болот, өзүңүздү ачып алып. Назгүл, сиз окуучуларга өтүш үчүн регистрация болуп кошуп алсаңыз, сиз мындай эле кире атпайсызбы? Регистрация болсоңуз, сизге деген көймө бүт чыгат, ошону басып тең. Пароль эме болсун, идентификатор. Ошону окуучуларга таратасыз да кайрачы. Санжар башлаган кайра айтып берип коесуң, анан убакыт бар болуш керек. Давай. Регистрация кылган жерден баштап айтайын. Көчүргөн үйрөндүңүздөр да. Ооба, басың. Мына көчүргөн үйрөндүңүздөрбү? Демонстрация көрүнүп жатабы экраныңыздарда? Ооба. Мына көчүргөн программаны өзүңүздөр компьютериңизга көчүрөсүңөр. Сиз азыр ким кандай өткөн атат билбейм. Негизи Назгүл, сиз компьютерден өткөн атасызбы? Ооба, ноутбуктан. Ноутбуктан, анда жакшы. Мына ноуттан өткөн атсаңыз аябай жакшы. Ошол программа, Zoom программасынын эң аягына келсеңиздер, загрузка программа деген бар. Загрузка деген программа. Анан конференция деген ссылканы бассаңыздар автоматтык түрдө. Автоматтык түрдө бассаңыздар, ал келет. Слайд Үндөрдү өчүрүп коюш керек болсо. Загрузка программаны тандайсыңар. Ошол бул компьютер өзү тастап берет силердин версияңарды 64 32 депчи. Ошол эле загрузканы басып койсоңуздар, автоматтык түрдө силерден кайра загрузка көчүп бүткөндөн кийин сиз каяка сактайсыңар, багтыңарды каяка көрсөтө аласыз, ушул программаны сактага деп көрсөтөт да. Сактоо жери, багытты сактоочу жер. Силер мисалы балким рабочий столго сактап коюшуңар мүмкүн, балким мой дискке сактап коюшуңуз мүмкүн. Балким башка жака. Бер аппел. Апаң жыга отурат го. Ыйлатып коюп. Гүлзатчы. Окумата Гүлзатчы. Санжар, сен просто ушул немени бизге отправить этип кое аласыңбы, ушул көрсөтмөлөрүңү? Мен ошо айтып атпаймынбы, силерге кайра демонстрация бул сохранить этилди, мен силерге YouTube аркылуу ссылкасын жөнөтө алам. Кайра көрө алсаңыздар болот ушул. Хорошо, ошону эле жөнөтүп койсоң, биз аны өзүбүзчө отуруп алып чуркулап тиги көрүп тияка кошо кирип үйрөнөлү, э? Анда мен рахмат чоң Санжар, убактыңды бөлүп бизге ошону айтып бергениң үчүн. Ооба, сонун болду. Сонун болду, молодец. Рахмат чоң. Азыр эле ойлонуп эле калды. Мен бир аз кечирээк кирип калбадымбы? Сиз ошо чыгып кеткенде эмес үнүгөр чыгып атканда анан тиги Гүлзат эже айтып берди да, кантип үндү чыгарыш керек. Ошону чыгарып анан бирок уже аяктап калганда кирип калдым да. Бул эме видео сакталды. Мен силерге YouTube аркылуу жүктөп бүгүнкү көрүңүздөр, Кудай буйрса мен эмелерге администратор Гүлзатча кошуп койдум, онлайндык сабак деп кошуп койдум. WhatsApp ачпайдым, ошол аркылуу ссылка жиберем. Баарыңыздарга ссылка келет. Ошол ссылка аркылуу көрсөңүздөр, повторение көрүп алсаңыздар.
Хорошо, рахмат. Чоң рахмат. Рахмат чоң. Жашаңыздар. Макул, жакшы жатыңыздар. Түнүңүздөр бейпил болсун. Ооба. Күн түнү байланышып калдык го.